Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сандан сапатка бүгүн биз сиздерге чүй боордуна келген, Россия Федерациясынан келген бооз, черно-пестрая моундай кунажындарды көрсөтүп беребиз. Жалпы баш 44 баш. Как порода катары аябай сонун кунажындар, өзүңүздөргө дагы дароо көрүндү. Мына сыртка айдап чыктык. Эгер сиздер ушундай сүт багытындагы жакшы бооз кунажындарды издегендер болсо көрүңүздөр. Баарыңыздарды билебиздер, ушу бооз кунажынга кызыккандар көп, анткени желин жагына, ушул көп пайдалануу жагына ушул бооз кунажын издегендер аябай көп. Мына ушундай көбүнчө ушул черно-пестрыйдын чоңурактары, сүттүүрөктөрү, килтейгендери дегендерге мына сонундар келди. Аябай жакын бооздор дагы бар. Ушу жакын бооздор 7-8 айлыктар, 5-6 айлыктары дагы бар. Кыскасы бооз жайында, күзүндө төлүн ала турган ушул уйлар келди. 44 баш деп айттык. Азыр көрө бериңиздер, айландырып көрсөтөм. Мисалы, мунуну караңыздар. Туушуна аз калыптыр, мына биринчи туут. Булар Россияда энелери өтө килтейген уйлар эле дейт. Ушулардын энелери мына желинди көрүп атасыздар, кандай сон, мына. Өтө көпчүлүгү желин салган. Мына желиндерди караңыздар. Ары бери мен сиздерге айландырып көрсөтө берейин. Эми жаш мал, бооз, породалыгы дагы жагынан жакшы уйлар көрүп турасыздар. Албетте баалары дагы жогору болот. Баалар эң арзан 230 000 сомдон башталат экен. Калганын сиздер сүйлөшөсүздөр. 230дан өйдө башталат экен уйлар. 5 аласыздарбы, 10 аласыздарбы, 20 аласыздарбы, 40 аласыздарбы, муну ээси менен чалып сүйлөшөсүздөр. 44 баш ушул жерде келип турат. Өтө сонун келген, оозунан шилекей аккан эмес. Бүт баары почти желин чочуткан эң кештери мына көрүп турасыздар, Атак өтө желин чочутуп койгондору бар. Аз мына тууй тургандары дагы бар. Биз менен биргеликте сиздер дагы көрүп атасыздар. Баасын дагы бир рет кайталап коеюн, 230 000 сомдон өйдө башталат экен. Ал жагы эми сиздердин канча баш алышыңыздар, канчаны алышыңыздар, Ушул жерге азыр карантиндик зонада турат, ден соолук жагынан эч кыжалат болбосоңуздар болот. Бул жак келгенде сөз кан алынып текшерилет, карантинге кирип турган мезгил. Негизи ал жактан чыгып атканда дагы мына ушундай болот. Мына муну уйду караңыздар. Өтө гигант, желин өтө жакын. Мына ушулар туйт жакында. Ушундай болсо дагы уйлар аябай сонун келиптир, Сиздерге дагы кадимкидей эле көрүнүп турат. Сонун келген. Мына экөөнүн тең желини караңыздар. Мына аз калыптыр, мыналар, Машалла. Өтө жакшы келиптир. Келген өтө жакшы жетип келиптир. Анан кыскасы түшүндүңүздөр бизди. Сүйлөшүү жолдору бар. Калган темаларды бүт ээси менен чалып сүйлөшөсүздөр. Кошумча суроолорду, Булардын ошол жакта энелери 30 литрден 40 литрге чейин сүт берип жүргөн уйлар экен. Эми булар кунажын болгондон кийин ким кандай саат, ким тойту кандай берет, ошого жараша болот, калганы. Эми энелери ушундай. Эми буларды дойный линияда билесиздер, көбүнчө ушул эне жагына линиялар эсептелинет. Энелери кандай сүт берип келген, ошол жагынан, Кыскасы бир фермадан аябай сүттүү энелер, сүттүү уйлар болгон экен. Өздөрүнөн дагы кандай уйлар экени көрүнүп турат. Эч кыжалат болбостон ушул качественный порода издесеңиздер, качественный уй издесеңиздер, сүт багытында. Ушуларды келип көрө бересиздер. Булардын дарегин кайталап коеюн. Бул байкелер карантиндик зона бул жер. Бул жерде жанакы канттын ылдыйында объезднойдогу дүңүнө 230дан экен. Сүйлөшүү жолдору тандап алмай ошодон жогору деп атат. Өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Дүңүнө 230 000 сом. Так, даректи жакшылап түшүндүрөйүн. Объездной. Алматинка объезднойдон кантты көздөп келе жатканда, канттын светофоруна бир аз жетпей, сол жакта айыл бар. Ошол жерде фермада карантиндик зона бар. Кимдин зонасы десеңиздер, ошо Элмис байкенин зонасы ушул жер. Жанагы карантиндик зона бар, Элмис байке турган жер десеңиздер, көпчүлүгү билет. Ушул жерге келип көрө бересиздер. Бул канттын ылдый жагында. Илгерки 2-3 жыл мурунку баягы канттагы мытыф эмес, бул жер мына былтыртан бери иштеп атат. Ушул жерден келип көрө бересиздер. Ушу карантиндик зонада ушул жерден келип көрө бересиздер.
Бишкектен 20 мүнөттүк жол бар келер, Объездной. Объездной менен келе жатканда канттын светофорун, кантка бурулуп кеткен светофор бар, Объезднойдо. Ошого жетпей.